Саламатсыңар урматтуу окуучулар, ден соолугуңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярданып, окуу куралдарыңарды алгыла балдар. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Сабактын темасы көнүгүү иштери, кайталоо. Сабактын максаты окуучулар өтүлгөн лексикалардын маанисин түшүнүшөт, суроолорго жооп беришет, сүйлөмдү толуктап жаза алышат, өз алдынча текст менен иштей алышат, логикалык ой жүгүртүп, туура жообун таба алышат. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Анда сабагыбызды баштайбыз. Суроолорго жооп бергилечи балдар. Силердин мектепте ашкана барбы? Ал кандай? Анда эмнелер сатылат? Сага ашканада кайсы тамак жагат? Ушул суроолорго жооп жазып, WhatsApp аркылуу мага жибергиле. Балдар, дептериңерди алып, бүгүнкү датаны жазгыла. Тема көнүгүү иштери, кайталоо деп жазасыңар дагы. Ушул сүйлөмдү туура, сулуу жазгыла балдар. Максым сатылат, дүкөндө, биздин. Экинчи ичким келди, суусундук, абдан мен. Үчүнчү эжем жакшы көрөт, таттуу токоч менин. Төртүнчү жегиси келди, сабактан кийин ал кесме. Бешинчи жактырат, камыр, тамакты менин досум абдан. Анда балдар, ким сүйлөмдү туура түздү? Анда окуйбуз. Биздин дүкөндө максым сатылат. Ким ушундай түзсө балдар, анда туура түзгөн болосуңар. Сүйлөмдөрдү жазгыла. Мен суусундук абдан ичким келди. Менин эжем таттуу токоч жакшы көрөт. Ал сабактан кийин кесме жегиси келди. Менин досум камыр тамакты абдан жактырат. Ким ушундай туура түзгөн болсо балдар? Азамат. Анда карагыла, сүрөт боюнча сөздөрдү эстеп, суроолорго жооп бергилечи балдар. Сүрөттө ким тартылган? Дасторкондо эмнелер бар экен? Бала эмне деди? Сүрөттө бала тартылыптыр. Дасторкондо боорсок, нан, алмалар бар экен. Бала курсагым ачты деди. Көрдүңөр балдар, аш менен биргеле ыр да болот. Анда өзүңөргө жаккан тамагыңарды айткыла балдар. Суюк тамактар, коюу тамактар, суусундуктар. Суюк тамактары чучбара, картошка шорпо, борщ, кесме, лагман, күрүч сорпо, тоок сорпо. Коюу тамактар палоо, манты, бешбармак, коорулган картөшкө, коорулган кесме, куурдак, коорулган тоок. Ал эми суусундуктар чай, кофе, фанта, максым, жарма, минералдык суу, агдан. Көрдүңөр балдар, ушул тамактын ичинен силер кайсы тамакты жактырып жакшы көрөсүңөр? Өзүңөр айтып жазгыла балдар. Сүйлөмдөрдү которгула балдар. Анда силер окуп которгула балдар. Я умею лепить манты. Мен манты түйгөндү билем. У папы вкусно получился плов. Атамдын ашы даамдуу болуптур. Братику нравятся борсоки. Иниме боорсок жагат. Сестра испекла торт. Эжем торт бышырды.
Бабушка готовит суп. Чоң энем шорпа бышырып жатат. Ким ушундай которгон болсо, анда туура которуптур балдар. Ушундай сүйлөмдөрдү которгонго үйрөнгүлө. Текст окуп айтып бересиңер балдар. Ашканада. Биздин мектепте ашкана бар. Ашкананын ичи таза, жарык жана жагымдуу. Чоң танаписте досум экөөбүз ашканага бардык. Мен таттуу токоч менен 1 стакан чай алдым. Досум болсо 1 табак борщ жана 1 стакан айран алды. Ашканада тамактар абдан даамдуу. Окудуңар балдар? Анда окусаңар, айтып бересиңер. Ал мектепте ашкана бар экен, ашкананын ичинде таза, ашкананын ичи таза жана жагымдуу экен. Ал жерде таттуу токочторду, чайларды, суп, борщторду сатат экен. Ал эми балдар, биздин ашканада эмне сатат? Силер дагы тамак сатып, шириндиктерди сатып жейсиңерби? Анда балдар тесттик тапшырмалар. Тесттик тапшырманы белгилегилечи. Биринчи, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкылачы. Асы келди, барды, жардам берди. Бсы сулуу, кичипейил, ак көңүл. Всы 3-чү, 15-чи, 20. Гсы алдында, артында, жанында. Кайсыл туура балдар? Бсы туура. Сулуу, кичипейил, ак көңүл. Кандай сулуу, кичипейил, ак көңүл? Көрдүңөрбү балдар? Анда экинчи сүйлөмдү уктагыла. Азык-түлүк дүкөнүндө сатылат. Азык-түлүк дүкөнүндө эмне сатылат балдар? Көйнөк, жагуу, бут кийим. Бсы сүт азыктары, дан азыктары, таттуулар. Всы 5 бармак, плов, манты. Гсы тарак, боектор, кеземе. Азык-түлүк дүкөнүндө ойлонуп көрүлөчү балдар. Эмне сатылат эле? Сүт азыктары, дан азыктары, таттуулар сатылат. Анда балдар Бсы туура экен. 3-чү, убакытты көрсөткөн сөздөр кайсылар? Эртең менен, кечинде, бүрсүгүнү. Бсы үйдө, мектепте, сабакта. Всы салкын, ысык, кубанычтуу. Гсы саат 2-де, келдим, бардым. Убакыт көрсөткөн сөздөр кайсыл экен балдар? Азаматтар. Асы эртең менен, кечинде, бүрсүгүнү. Көрдүңөрбү? Тесттик тапшырмалардагы жообун таап алдык. Анда балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк, эмнелерди билдик? Бүгүнкү сабакта биз суроолорго жооп бергенде, мектеп ашканасы жөнүндө, андан кийин сүйлөмдөрдү туура түзүүнү, сүйлөмдөрдү туура толуктоону үйрөндүк балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма 3-чү көнүгү 69-чу бет ашкана деген текстти дагы окуу. Ушуну менен бүгүнкү